Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсыз бардактуу угарман, эфирде жаңылыктар түрмөгү, аны менен мен Нурпейил Ашур кызы тааныштырам. Кадамжайда 25 турак үй сел коркунучунан корголууда. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин Баткен облусундагы башкармалыгынан билдиргенге караганда, Кадамжай районунун Орозбеков айыл аймагында айыл чарба багытындагы 2,5 гектар жер аянты сел коркунучунан коргоого алынат. Аталган аймактын Киров тилкесиндеги Ташбулак сайынын 1 чакырымдан ашуун аралыгы тазаланды. Натыйжада 600 метр ички чарбалык арык жана 25 турак үй, ошондой эле спорт аянтчасы сел кооптуулугунан корголмокчу, деп жазылат маалыматта. Баткен шаарындагы көчөлөрдүн бирине чек арадагы чырда курман болгон Нургазы Боркошовдун аты берилди. Бул тууралуу шаардык бийликтен билдиришти. Нургазы Боркошов 1987 жылы Баткен шаарында төрөлгөн. Ал 30-63-0 аскер бөлүгүндө кызмат өтөп жатып, 2022 жылдын 16 сентябрында Баткен районунун Достук айылында тажик тараптын кол салуусунан чек араны коргоп жатып курман болгон. Боркошовдун артында 2 уул, 2 кыз калган. Шаардык бийлик Боркошовдун атын өзү туулуу өскөн көчөгө ыйгаруу иш-чарасында Баткен шаарынын мэри Имамназар Бурханов аталган көчөгө асфальт төшөлүп, тротуар курулаарын уадалаганын кошумчалады. Лейлектин Катраң айылында жол асфальтталды. Бул тууралуу райондук администрациянын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда асфальт төшөө иштери Катраң айылынын Манас көчөсүндө жүрдү. Жалпысынан 610 метр аралык жол тегизделип, асфальт төшөлдү. Жолду оңдоого мамлекеттик түрткү берүүчү гранттын эсебинен 3 миллион 639 миң сомдой каражат жумшалды. Баткенде Таян-Сай унаа жолу курулат. Бул тууралуу райондук бийликтин маалымат катчысы билдирди. Таян-Сай унаа жолунун курулуш иштери ички инвесторлор тарабынан курулуп, жергиликтүү жана ички инвесторлор тарабынан каржыланат. Учурда жергиликтүү деңгээлде документ жана топографиялык иштер жүргүзүлүүдө. Таян-Сай жолу 10 чакырымга жакын аралыкты түзөт. Бул автоунаа жолу көз карандысыз жол болуп, Сай айылынын тургундарын Таян айылы менен байланыштырат. Күндүн маанилүү учурлары мына ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз.